Бисмиллахир-рахманир-рахим. Интернет арқылы келген сұрауларға орын бере тұрған болсақ, жайраны жапай кирпичечен жесе олу. Жоқ, бұны бізде мазхаб бойынша жегенге болбайды. Егерде бір зарылшылық болбаса, же болбаса бір дарлық қасиеті болып, аны тәжірибе алу бір врачтар айтпаса, аны жегенге болбайды. Ассаламу алейкум. Марқұмға Құран оқығаннан кейінгі арабша дуаны айтып қойыңызшы. Жана дуаның көп түрі бар бі. Марқұмға дуа қылғанда қайсыл дуаны айтып жатат білбейм. Анан дуаның көптөгөн түрі бар, ова. Анан мен дуа қылған кишилерге шуну насаат кылат элем. Эгерде намазда эмес боло турган болсо, намаздын ичинде туура арабча болуысы керек болады. Оқылған Құран аяттары дағы, оқылған салаваттар дағы, ішіндегі дуалар дағы барысы арабча болуысы керек болып қалады. Бирок намаздан сырткары учурда дуа кылган учурда өзүнүн тилинде дуа кылган болсо, балким дагы жакшыраак болот. Эгерде арабчаны эптей албаган болсо. Көптөрү арабча дуа кылганга шашылат дагы, арабча дуа кылганга аракет кылып олтуруп, кадимкидей анын ниети, кадимкиде анын ыхласы кетип калганын байкабай калат да. Дуанын кабыл болуусу үчүн чын ыхластан болуусу керек болуп калат. Биринчи шарты, экинчи шарты анын жегени, жүрүм туруму таза болгон болуусу керек болуп калат да. Ошого намазда эмес боло турган болсо, эң биринчи ошол жүрүм турумуна, анын ыхласына карап койгон болсо, анан кыргызчалап эле дуа кылган болсо дагы боло берет, эгер арабчаны эптей албаган болсо. Орозо кармап сапарга чыгып кете турган болсом, кыйналбасам дагы оозумду ачканга болобу. Эгерде сапарда жүрүп калсаңыз, сапарда жүргөн учурда оозду ачканга шарият уруксат берет, бирок кыйналбай турган болсоңуз, анда орозо кармаганыңыз жакшы. Эгерде сапарда жүрүп оозуңузду ачып кое турган болсоңуз, эч кандай каффарат деген жок, кийин ордуна бир эле күн кармап бересиз. Бирок кыйналбаган учурда кечке чейин кармаганыңыз жакшы деп айтабыз. Ассаламу алейкум. Крабовый палочканы жеген болуу адалбы? Мен буну жакшы билбейт экенмин. Эгерде бул балыктын түрүнө кирбесе, балыктын этинен жасалган болбосо, анда аны жегенге болбойт деп айтабыз. Жанагы рак окшогон бир жаныбарлардан жасала турган болсо, буну жегенге болбойт. Анткени бизде ракты жегенге болбойт. Эгерде балыктын этинен жасала турган болсо, же балыктын бир түрүнө кире турган болсо, анда жегенге болот деп айтат элек. Ассаламу алейкум. Аялдын кайсыл жерлери аврат эмес? Жана жоолукчандар кызыл ашыгын көрсөтүп алышат, туурабы? Аврат деген бол ачып жүрүү уят болгон. Ачып жүргөн болсо күнөөкөр боло турган дене мүчөнү аврат деп айтабыз. Башка бирөөлөргө көргөзүү же башка бирөөлөрдүн ошондой жерин караганга уят боло турган, анан күнөө боло турган жерлери, дене мүчөлөрү аврат деп айтылат. Эми аял киши чоочун эркектерден кайсыл жерлерин жаап жүрүү керек? Кайсыл жерлери аврат деп айтылат дегенде, бетинин, анан мол билекке чейинки алакан манжалары бар, колу, ушулардан башкасы бардыгы аврат деп айтылат. Ушул эки жеринен башка бардык жерлерин чоочун эркектердин жанында жаап жүрүү керек болуп калат. Бутка келе турган болсок, бут дегенде кызыл ашыктан ылдый жагы, өйдө жагы жанагы шыйрагы балтыр жагы эмес, кызыл ашыктан ылдый жагы кадам деп айтабыз. Ал боюнча алымдардын бир аз талашы бар. Кээ бир алымдар толук аврат десе, ал дегени ошол кызыл ашыктан ылдый жагын ачып жүрүү менен күнөөкөр болуп калат десе, кээ бир алымдар айтат, жок, авратка кошулбайт, аларды көргөзүү менен күнөөкөр болбойт деп айтат. Кээ бир алымдар тафсил менен түшүндүрөт, ал дегени алардын катарында Ал-Имамул Маусили. Намаздын ичинде авратка кошулбайт дагы, намаздын сыртында авратка кошулуп калат. Чоочун эркектерге көргөзбөй бекитип жүрүүсү керек болуп калат дейт. Мен дагы ушул ойго кошулуп, ушул ойду алып айтат элек. Аялдар
эгер колдон келген болсо, намаздын ичинде бутуну жаап алып, носки кийип алып окуганы жакшы деп айтат элек. А бирок намаздын сыртында сөзсүз эмне бутуну бекитип жүргүлө деп айтат элек. Аллах алам бис-саваб. Ва саллаллаху таала аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин.